Мына ушул имаратта дагы бир тарыхый учур болду. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында экинчи ирет бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалды. Бейтап 45 жашта, ал эми донор анын 71 жаштагы апасы. Экөөнүн тең учурда абалы туруктуу. Дарыгерлердин тажрыйбасы жана бул медициналык борбордун заманбап жабдуулары операциянын ийгилигине чоң салым кошту. 45 жаштагы Бейтап бир топ жылдан бери бөйрөк оорусу менен күрөшүп келген. Жашоосун улантуу үчүн жалгыз жол бөйрөгүн алмаштыруу эле. Ага 17 октябрда Ош мунун медициналык клиникасында бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Донор анын 71 жаштагы апасы. Анын айтымында кызы 2 ай мурун бөйрөгүнө операция жасаткан. Бирок оорусу өтүшүп кеткендиктен кайрадан трансплантация зарыл болгон. Башында алар чет өлкөдөн дарыгер издеп башка клиникаларды караган. Окуу жайдын клиникасында мындай татаал операциялар ийгиликтүү жасалып жатканын угуп, бул жака кайрылышкан. Ташкенттен бери кыдырып жүрүп, Кудай кааласа операция болдук. Операциябыз ийгиликтүү өттү. Канча женскийлерге барып кылдырта албай, анан ушу врачты угуп калыптыр сиңдим. Ушуга чуркап жүрүп, анан ушу сен жасай алсаң сага берейлик. Кан кетип, коркутуп, өң даллаттан кетип калган болчу. Анан ушуга келгенде ушулар жакшы болушту да. Бул жолку операциянын өзгөчөлүгү улгайган донордон орган алуу сейрек кездешет жана операция жасоо кооптуу болуп саналат. Бексултан Сейитбек уулу жетектеген дарыгерлер тобу операцияны орусиялык хирургтар менен биргеликте жасашты. Алар бардык коопсуздук чараларын сактап, ийгиликтүү натыйжага жетише алышты. Өзгөчөлүгү биз ошол биринчи операцияда эле улгайган эмедеги жаштагы донорду лапароскопия жолу менен бөйрөгүн алдык. Мисалы улгайган адамдар лапароскопиянын жөнөкөй операциясын эле албайт көп жердечи. Бизде болсо бул командада тобубузда күчтүү анестезиолог, реаниматологдор келди. Ошолор бул пациентти бизге жакшы кылып наркоз кылып беришип, жана биздин хирургтардын жакшы эмесинен, профессионалдыгынан жакшы чыкып алган операциядачы. Албетте бул операция Россиядан келген кесиптештери менен кошо болду да. Эмне дегенде алардын опыту бизден көп. Жана кандайдыр бир ойго келбеген же алдын ала эсептебеген эме болуп калса, акыбал болуп калса, алар бизге жардам берип оңдоп кетет. Кудайга шүгүр, азырынча андай акыбал болгон жок. Баары эле стандартын өттү. Россиядан келген кесиптештерибиз менен биргеликте жасадык. Операциянын убактыгы 2 саатка созулду. Азыркы убакта Бейтап өзүн жакшы сезип жатат. Бейтап көп жылдардан бери программный диализде жүргөн, бөйрөктөр иштебей, диализ аппаратында жүргөн. Бүгүн окуу жайдын директору клиникага келип, Бейтаптардын абалынан кабар алып, операциянын жүрүшү тууралуу маалымат алды. Ал операциянын ийгиликтүү өтүшүн дарыгерлердин жогорку кесипкөйлүгү менен байланыштырды. Кудайберди Кожобековдун айтымында операцияга чейинки даярдык, андан кийинки көзөмөл эң жогорку деңгээлде жүргүзүлгөн. Пациент менен жолугуп сүйлөшүп чыктым. Настроениялери жакшы. Мындай бир көрүнүп турат да, уже калыбына келип, туруп, басып дегендей. Абдан ыраазычылыктарын билдирип атышат. Баягы алыска барбай, ушул жерден туруп, ушул биздин балдар. Ал бөйрөк операция дегенде эле келип бөйрөктү дароо алмаштырып койбойт. Ага чейинки анын дагы кошумча сопутствующий деп коет. Ооруларыны дагы лечение кылып, дагы бир эки операцияларын жасап, даярдап, анан кийин бүгүн бөйрөк алмаштыруу операциясын жасап атышат. Клиниканын жетекчилиги белгилегендей, Ош мунун медициналык борборунда бөйрөк алмаштыруудан сырткары жүрөк, кан тамыр жана башка татаал операцияларда ийгиликтүү жасалууда. Учурда дарыгерлер боор алмаштырууга даярдык көрүп жатышат. Ош мамлекеттик университетинин медициналык борборунда бүгүнкү күндө бардык тараптуу операциялар болуп жатат деп айтсак болот. Азыр ачык түрдө дагы операцияларды жасайбыз, лапароскопиялык түрдө дагы операциялар жасап атабыз. Жүрөккө операциялар аябай көбөйдү бүгүнкү күнгө чейин. Буга чейин түштүк аймакта тагыраагы Ош мамлекеттик университетинде биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалган. Бейтап Кадамжай районунун тургуну 38 жаштагы Сажида Анапияева болгон.